Улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улутмун демекчи. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына арналган Кадыр баркың бийик болсун эне тил аттуу майрамдык салтанат Ошмунун башкы имаратында болуп өттү. Аталган салтанатка окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы, Ош шаардык мэриясынын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Закиров жана окуу жайдын студенттери катышты. Иш-чаранын негизги мазмуну Кыргыз Республикасы мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата. Биз бир нече факультеттерде буга чейин колледждерде иш-чараларды өткөргөнбүз. Ошол жерлерден мыкты номерлерди тандап алганбыз. Биздин иш-чарабызга Ош шаар мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Акимжанович, Оштогу Кыргызстан Калк Ассамблеясынын негизги жооптуу Балтагул Аттокурович, ошондой эле ректорубуз баш болгон, проректорлор, профессордук окутуучулук курам негизги бүгүнкү иш-чаранын мазмунун түзгөн бул Ош мамлекеттик университетинин таланттуу студенттери. Иш-чарада атайын кыргыз тили боюнча баяндамалар болуп, кыргыз тили жана адабиятынын маселелери талкууланды. Ошондой эле салтанатта ыр бийлер менен коштолгон чакан концерттик программа орун алды. Кадыр баркың бийик болсун эне тил аттуу майрамдык салтанатта атайын Дүбүрт студенттик театры тарабынан даярдалган сахналык көрүнүш уюштурулду. Иш-чаранын алкагында мыкты окуган топ 20 студентке сертификаттар тапшырылды. 2022-2023 окуу жылдын жыйынтыгы менен аныкталган Ошмунун топ 20 студенти жаңы окуу жылынан айына 1000 сомдон 10 ай стипендия алышат. Сынак академиялык жетишүүсүндө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн окуу жайдагы студенттерге моралдык жана материалдык дем берүү максатын көздөйт. Ош мамлекеттик университетинде студенттер үчүн бир нече стипендиянын түрлөрү бар. Билесиңер, бул боюнча президенттик стипендия, атуулдук стипендия жана окумуштуулар кеңешинин стипендиясы. 2022 жана 2023 окуу жылында дагы бир стипендия белгиленди. Бул Ошмунун алдыңкы топ 20 студенти деп аталат. Демек, бул стипендиянын өзгөчөлүгү мында АВН боюнча ЖПС эң жогору студенттер аныкталат. Мында АВН аныктап берет. Демек, эгерде 45 000 студент болсо, ошол 45 000 студенттин арасынан топ 20-га кимдер кирди. Бул жерде АВНде булардын университет боюнча бардык студенттердин катары чыгып калат. Мына ошол биринчи 20 катарга кирген студент бул Ошмунун алдыңкы топ 20 студентинин катарына кирет. Мындан сырткары Ошмунун студенттик Нур гезити эне тил күнүнө карата студенттер аралык көркөм окуу сынагынын жеңүүчүлөрүнө диплом жана акчалай сыйлык тапшырылды. Сынак Ошмунун профсоюз комитетинин демөөрчүлүгү тарабынан уюштурулган. Филология факультетинин 3-курсунун студенти Мырзайым Эрматова 2-дараждагы диплом 3000 сом акчалай сыйлык менен